Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Көңүлдүү кечиңиздер менен. Өзүңүздөр баамдап тургандай, назарыңыздарда Алтын аяк автордук программасы. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Арал айылынын ардактуу аксакалы, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Турдукулов Абдылда агабыздын кутман төрүндө отурабыз. Демек көрсөтүүбүздүн кадырлуу каарманы Абдылда абабыз болмокчу. Бүгүнкү башкы каарманыбыз Абдылда Ажы Турдукулов 1922-жылы Ош облусунун азыркы Ноокат районунун Арал айылында төрүлгөн. 7 жылдык билим алган соң чарбага кол кабыш көрсөтүп жүргөндө батыштан Улуу Ата мекендик согуш башталган. Ал 1942-жылдын жайында өз ыктыяры менен майданга аттанган. Алгач аскердик кыска мөөнөттүү даярдыктан өткөн соң Москванын алдындагы кандуу кармаштарга катышкан. Смоленск, Тивер облустарын, Балтика жээктериндеги өлкөлөрдү, Польшаны немецтик баскынчылардан бошотууда каармандыктарын көрсөткөн. 2 рет катуу жарадар болуп, дарыланып сакаяр замат кайрадан согуш майданына кирип турган. Жалтанбас эрдик үчүн бир катар күжүрмөн сыйлыктар менен сыйланган. Башкы командачы Сталиндин колу коюлган алкыш барактарын алган. Согуштан кийинки жылдарда СССРдин батыш аймагындагы талкаланган айыл кыштактарды калыбына келтирүү жумуштарына катышкан. 1946-жылдын этегинде туулуп өскөн кичи мекенине кайтып демобилизациянып келгенден кийин Чарбада бригадир Коммунизм колхозунун башкармасынын төрагасынын орун басары кызматтарында ак ниет менен иштеген. Ноокат аймагындагы кен чыккан жайларда кенчи, участканын жетекчиси болуп да эмгектенген. Алмалык шахтасына чакырылып, бул кен казуучу жайда жардыруучу кызматын аркалаган. Андан кийинки жылдары өзүнүн айылындагы орто мектепте директордун чарбалык иштер боюнча орун басары болуп иштеп турганда, жашы жеткенде ардактуу эс алууга чыккан. Абдулдава, согушка чейин комсомол өтөм деп ашыгып жүрүп, анан 1-2 жашты жашыма кошуп алып битиргеме. Анан ошонун айынан кийин согушка эртерээк аттандым деп отурасыз. Бул мындай болгондо, комсомолдор жүдө күчүк экен убакты. Андан кийин бул комсомолго өтөм деген бир максат менен барат экенмин. Булар чогулушкан жерде кызыгып карап. Анан жашым жетпейт экен. Мени 22-жыл кылып комсомолго койгон экен да. 2-3 жашты кошуп салышты. Кошуп. Анан шо ишем жүрө бериппиз. 41-жылы согуш башталып кетти. 42-жылы 17-ге толгон экенмин да. 19-да болуп мен согушка бардым. Абдулдава, алгачкы жыланан согушта майданда каерде душмандарга бет келип согушка катыштыңыз? Ошо Бранский токойдогу немеден анан бизди шу күнүгө бөлүп алып кетет. Барып анан кийин ояктан казасы жеткени өлөт экен. Ошондой кылып 5-4 күндөн кийин анан мен ошурум кеп калган экен, барып кармашка кирдиңиздер. Кармашка кирдим. Белов шаарында. Бул эми 42-жылы жай айда. Немистер артка чегине баштаган учурда. Чегине баштаган. Мен станковый пулемет 2-чи номер эдим. Салмагы бир топ болсо керек. 32 килограмм эди. Өзүңүздүн салмагыңыздын жарымы бар экен да, куралыңыз. Согуш кызып аткан убакты Москвадан oldu nemesler kayta başlagan. Tilegi taş kaptı da Moskva'da alağız деген. Ondan keyin şu yerde şu soğuştuğuna жүрüp bir gün Ağustos 29 günü bayağı alga karab dememiz jilip jönөгөнүбүздө bana şu ok deyip jaradar болуп анан. Карасаңыз эми канча жыл өттү, бүгүнкү чейин көз алдыңызга ошо күнү чистозда чейин эсиңизде экен да. Кайсы жериңизден jaradar болуп калдыңыз? Мана бу сол далымдан болгонмун. Осколочный. Ondan keyin
Rezan'a göstülge vardım. Ошол жерде дарыландыңыз да? He. Эми бул госпиталга барганга чейин баягы согуш деген будуң чаң болуп атып, 1-2 күн кансырап, алсырап жаткан учуруңуз да болуп Bayağı калды да. kerçikenli nemesi de yatıp kalan eken. Arasında. Ha. Каарманыбыздын 80 жылдан бери оозунан түшүрбөй келаткан ырсаптары. Алча дияр бир болот, айтса көңүл кир болот. Алча дияр экидир, айрылыш жолдон беркидир. Алча дияр 3 болот, атан төбөдө күч болот. Алча дияр 4 болот, арада бекем шерт болот. Агайын калса бирикпей, алдалдылан мерт болот. Абдулдава, ошентип анан 3 ай госпиталда жатып, дарыланып, сакайгандан кийин дагы эле фронтко барып, кайра эле кармашууларга түшүпсүз. Андан кийинки багытыңыз, батыш тарапка кеткен багытыңыз кандай багытта жүрдү? Göstülden çıkıp Kalel'in направлениясыга. O yerde şol ketken boyunca bana bu Rezan'da varıp nemisler toktap kaldı. Neme? Rezan degen, Irjep degen şehirde Ошол жерге барып немистер токтоду. toktadı. Anan 43. yılda şu 3. Mart günü Irjep'te boşalttık. Boşaltı nemiz kaçkan boyunca Litva'ya öttük. Litva'dan o yerde nemişe Litva'nın Vilnius şehrini boşaltkanımızdan keyin aldığımızda düşüp bunlar kaçıp Polşa'ya öttük. Onun turu Prusya'ya ötüp gittik. Germanya'nın Vostochny Pruska. O şehirden keyin bana bu Odur deresini keçip atkan yerde ben şu kökürögümden okuyup arkamdan çıkıp gitkenler. Экинчи жолу жарадар болду. İkinci yerler olganımda. O şu Odur'dan anan kayttım. Kelip Ivanov şehirde Göstülü'deki da neme darılanıp çıkanımdan keyin men haligi Göstülü'de jatkanda soğuş бүтүп kaldı. Ошентип анан жарадар болуп калып, госпиталга кайра келип, жаңы эле жатканда жеңиш беринди алышты советтик жоокерлер деген кабар болуп калыптыр. Болду. Кубанычтуу кабар болду. Ошондо жоокерлердин арасында кандай сезимдер пайда болду? Bu suyun gönder bayağı jatkan yer ederler. Bir-birini kucaktap, övüşüp, cittaşıp degendey. O kataldan 100 gramdan içtik. Жеңиштин урматына. Cengiz durmatığa. Yani barыбыз kursan. 4 жыл согушкан баягы кыйынчылыктар бир топ эстен чыгып кетти. Çıktı. Жаңы барган согуштун алгачкы жылдарында абдан оор болду. Биздин жоокерлердин катарынан курман болгондордун да саны көп болуп атты деп айтып отурасыз. Анан кийинчерээк эле немистер менен согушканга үйрөнүшүп, тажрыйба арттырып калдык деп отурасыз го. Nemisler bu bizde Rusya'nı kışını tokatkan emes eken de. Жеңил kiyim. Эске алган эмес. Ha bizden kanday olsayam pupayka vergen bizge. Üstüden şinelimiz var, başımızda tumağımız var. Nemisler oşa kövi, oşa toңu öyle ölüp kalgan. Kışkı soğuklar kança gradusga çeyin жетип attı? Oşa yılları 42-43 gradus eken. Rusya'nın. Ошол учурларда тылдан дагы жылуу колгаптар, жылуу байпактар да жетип аттыбы сиздерге? Bardı. Bana mana şu Mongoliyadan bargan haligi. Mongoliyadan da jardam барып атты. Mongoliyadan bargan jardam. Kiyim keçi. Amerika ikinci soğuştu başlayımız narıveride жүрüşüp. Fronttu. O şu daireden ötüp reisle yakındağında lakin bunlar ikinci soğuş açıverdi de. Özümüzdükiler saygan tuğdu. Баягы жеңиштин болоруна, биздин советтик армиянын жеңерине көзү жетип калган. Gözü jetti dağı keyin bular o yaktan ikinci front açıverdi. Турдукулов Абдылда Аксакал каардуу согуштун жалындаган очогунда болуп, ажал менен далай ирет бет келип, кырчылдашкан кармаштарда катуу жарадар болуп, кандай гана учурда болбосун ал кыргыз элинин жалтанбас, эр жүрөк уулу экендигин айгин элеген. Ал эми чарбада иштеген түйшүктүү жылдары мен согуштун катышуучусумун деп төш каккылабай, өзүнө тапшырылган бардык участоктарда чын ыклас менен ак кызматын сарптаган. Согуштан кийинки азык-түлүк жетишпеген оор жылдары чарбанын жетекчилеринин бири катары калкты буудай менен камсыздоо максатында кайракы жерлерге дан өстүрүшүп,
tün uykudan beze kılçaktabay emgeterişken. Ardaklı Esalowga çıkkandan keyin de jambaştap jatkandı unutup, çarbanın içine ayıl aksakalı katары kol kabış görsötüp, karyalık asım ilditlerin üzürlü atkargan. Egemendiliktün jooptu жылдарында da aldastap şaşıp kalgan kийingi жерликтүү жетекчилердин janında bolup, tүйүндүү маселелерди чечүү учурунда карагылды кагжырган калыстыгын көрсөтүп, жогорку жактын көрсөтмөсүн күтүп олтуруучу адаттан элди алып чыгып, жаңыча аракеттенүү, өз алдынча иштөө, өзүн өзү багуу багытына бурган. Салтыбызга илешип келаткан айрым залакалуу ырым-жырымдарды кыскартуу, чукулунан тайыздай баштаган таалим-тарбия маселесин бекемдөө максатында өзүнүн курбалдаштары жергиликтүү активдүү мүчөлөр менен дала эле аракеттерди жасашкан. Андай аракеттердин акыбети кайтканына Абдулда карыя алиги дери кубанат. Арал айылындагы чоң көчөгө Абдулда Аксакалдын ысмын айылдаштары бир добуштан ыйгарышып, сыймык менен атап алышкан. Ажы абабыз байбижеси менен 2 уул 8 кызды тарбиялап, эл катарына кошконуна да сыймыктанат. Ел чарбасын калууна келтириш керек, бүлүнгөн талкаланган жерлерди калууна келтириш керек деген саясат жүрө баштады. Алгачанан 20-жылга чейинки төрөлгөндөрдү бошото баштады дейсиз. Бул боюнча калинин сүйлөп, радиодон сүйлөгөндө отурасыз. Gruppa verip durup o yerden. Oşonga okşogondordan keyin neme kılıp Mayıp durup. bolgondor. 20-жылgacha kallenin neme kılıp boşotkan. Ondan keyin 21'den bir ağız kap kettik daha. Dagı эле ошол армиянын катарында кызмат кылып аттыңыздар. Kap kettik. Ondan şu söz bolup, haligi kalpak radyolar var o malda bu. Telefonlar kayakta. Şu stalbanın başında ve şöyle kulak salağızda. Жаңылыктарды угасыздар. Арадан ашпаш дегенчелерден жеңиштен кийин дагы 1 жыл убакыт өттүр да. Анан кийин баягы туулган жерге болгон сагыныч, улам күндөн күнгө артып отуруп, мен бир жок дегенде бир отпускка барып келейин деп өтүнүч менен өзүңүздөрдүн бир жетекчи командачыга кайрылган учур болгон экен. Ошону айтыңыз эми. Ondan keyin баягы 21'ge жооп болгондон keyin men biröwge jakşı kılıp arzany jazdırıp alıp ştapga kirip barıpmın da. General polkovnik eken. Ondan jalgız oturgan eken. Tuğra arzany barıp koluga verdim. Okup oturup durup. Ondan oturgan yerleri bütünüyle kart eken. Kartalar. Dualda. Kırgızistan, Oş, rayonun Novkat dedim. 10 sotkada barasın, kelesin, 10 sotka uyumda olasın dep durup 20 günge Отпуска берди. otpuska verdim ana. Төңүз көккө жетип сүйүңөр экенсиз аябай. Туулган мекенге 4 жылдан кийин келдиңиз. Мына согуш каттангандан кийин, мынакей эми жакшынакай бейкут турмушта келип, кандай таасир болду биринчи келгениңизде айылга? Tağ taşımdı gördüm. Ol bul olup juda xursand boldum. Anan keterge jakın kalaveren soğuş bitti. Barbayla koy. Barbay koyuver degen kişiler hem boldu. Halbayıp degen naçalnik melisi eken. Kayti bar dedi. Oşa kegen yerine. Barıp durup bir yolu bitirip geldim. Şunu gelmeden kayti barıp 46. yıl dekabrda bir günü bir yolu boşagan ananjiyandan kelip payızdan düştüm. Kayra borotolo bütürüp geldiңiz. Bütürüp. Аксакалдын кылган иштерин айтып отурсак аябай эле көп. Өзүнүн биринчилерден болуп салымын кошуп, ушундай кылсаңар балдарым, өзүбүз эле тургузуп алабыз мечитти деген жакшы сөздөрү менен эл аксакалды артынан түшүп, өздөрүнүн каражаты менен 1 жыл ичинде чоң мечитибизди куруп алдык. Адам өчү көпүрө салабыз деп узундугу 36 метр болгон көпүрөнү ушу элдин өзүнүн күчү менен ушул көпүрөнү да курдурган. Айылдагы калыс адамдардын бири. Районубузда бир кандай жакшылык мааракелер болбосун, ал кишини чакырып, ошол мааракеде жакшы сөздөрүн угуп, өткөндө, согушта болгондорун, колхоздоштурук мезгилинде иштеген иштерин ушу угуп, аягында ушу аксакалыбыз дайыма өзүнүн ушу элибизге, журтубузга тилеген дуасын алып берип жүрөбүз. Өзүнүн аксакалдык кеп кеңештерин айтып,
жаштарга жана ошондой эле өзүнүн тең туштарына анча мынча райондун чоң болуп аткан иш чараларына катышып жүргөн аксагалдардан бирөө. Биздин айылдын эң бир аксагалдарыбыздын урматтуу сыйлоосу. Колунан келишинче өзүнүн салымын кошуп, элди коргогонго, мекенди коргогонго өз салымын кошуп келген киши. Журттун арасында кадыр баркы бар, урмат сыйы бар аксакал деп эсептейм мен өзүмдүн атамы. Өзүнүн балдарын сыйлагандай эле жаштарга өзүнүн акыл насаат сөзүн айтып келет. Каарманыбыздын турмушундагы урунтуу учурлардан. Каарманыбыздын атасы Совет бийлиги бекем орногонго дейер эле миң башы катары эл башкарып турган кадырлуу адам болгон. Абдулда аба өзү согушта жүргөндө аны курман болду деген кара кагаз келип, артынан көп өтпөй кубанычтуу кабар айылга жеткен. Майданда орус тили менен катар эле түркмөн тилин да үйрөнгөн. Себеби тамга тааныбаган куралдаш түркмөн досунун ата-энесине ал түркмөн тилинде кат жазып берип жүргөн. Согушта алган күжүрмөн сыйлыктарын китепчилер менен кошо кийин жоготуп алганына алиги дейре ичи сыйрылат. Жаш кезинде көз катар мерген улакчы катарында таанымал болгон. Бутуна чак келбегендиктен атайын маасы тиктирип 16 өлчөмдөгү галош кийет. О 90-дун кырына чукулдап калгандан кийин Абдулда дагы эле тың басып жүргөндү көрүп, кээ бир адамдар айтат экен да, бул жалган согушка барган эмеспи? Бул согуштун азап тозогун көргөн эмеспи? Деген дагы бир түкшүмөлдөр бар экен да. Бар ондай kişiler. Şu Samarda oturganlardan oldan ötüp ketip barsam kulağım eşitip kalat da. Bu ana o yürüyüşü de bu soğuş kırgın emez. Basışını kara, şunu kara. Değişkendir kulağım eşitip kalat. Hazır ama eşitet. Bularga hiç kандай жооп айтпайсызбы? Кайрылып туруп бир жооп айтып койсоңуз болбойбу? Hayırlı ança size nima qilib aytishgan qaysi biriga aytaman. Pensiyaga chiqqandan keyin haligi ochuv teskile turgan bo'lganim sababi ham o'sha o'zim o'ylab tursam, o'zi asli menga o'sha narsalar to'g'ri kelmaydi. Eshitaversang tirishadi ekanda yelkan. Keyin баягы согуш убагында кан көрүп, өзүңүздүн куралдаштарыңыздын курман болгон учурларын көрүп, албетте канча нерв жукарды да. Bir gün pensiyaga, bankaga ketip barsam, menga o'xshagan bir birontavik xafa bo'lib kelayotibdir. Ko'rishib anan o'kavsin, nega buncha xafasin desam, dedi, bizga o'xshagandi. Devlep adamlar kirgizbey. Pensiya algan жердеби? Pensiya algan yerde. Aldın bu pensiyanı dedim. Aldım dedi. Boptur beraber dedim. Bayağı men bir yol tutulup kaldım da. Açığınız geldi. Açığım gelip. Ondan keyin bayağı barıp durup bankaga şunday burulganda bir adam durup ana yana bittasi kelyapti dedi. Bayağı tuğra varıp durup ondan keyin kolumdagi tayağım bilen türtüp koydum da. Türttüm. Oşondan keyin men açığım kelgen bir yaktalar körüp kalışkan eken meni karmaşıp kaldı. Rayonda sanalуу эле калып тур согуштун катышуучулары. Азыр эле сейректеп, жылдан жылга эмес, айдан айга сейректеп баратат деп отурасыз. Эми ошолорду ушинтип капа кылбай эле, айрым ошондой жана оозуна алы жетпегендердин сөзүнөн сиздердин жүрөгүңөрдү оорутпай эле пенсияңарды үйүңөргө чейин алып келип берип койсо болбойт бекен ушуну? Bankada болбойт экен. Банкта эгер андайчылык мүмкүнчүлүк болбосо, ошол жерде ошол башка кезекке тургандарга түшүндүрүп, силердин жүрөгүңөрдү оорутпай турган кылып, өзүңөрчө эле жакшынакай кылып тейлеп койсо болот эле даба. Бар, ошондой кылып койгон. Мен барган болсом, мен алдымда 4-5 туруп алат. Персональный пенсионерибиз, анабы, манабы дейишип, анан кийин şu алиги канды кайнатып берет да. Капа кылат силерди. Капа кылат. Ким мага жакшы сүйлөсө, ошол адамдын кулумун. Ким мага жаман сүйлөсө, мен анын душманымын деп отурасыз. Топпа-туура. Ушу боюнча айтсаңыз эми. Топпа-туура. Аксакал кылып урматтагандарды üstümde tonuyam çeşi berişe tayarmın. Ал ким болбосун, Bari bir. Ben ol çoğun bu küçük bir karabayman ongo. Haligi şu açığım kegende meni tolka şu haligi nas çegemin şu nastı
İçine açığım basatta. Açığım. Anan jaman süylөгөндөрдү duşmanız. Düşmanım beni. Düşmanım. Şimdi şunu bilgenler eli men aldıma kelip oturganlar bari bilet. Rahmat şularga. Haligiler onu aytıp kalganda haligidey bir kıldары kelip alıp oturganlar haligi maqtanışqa düşötü enne koy. Koy endi. Alış çuğutan keyindir çaypay içip kursağını toygozup ondan keyin turup kete turgan jer. Ol bul degenen neme kısam oşo beçeriler kulağa alattagı men aldıma kebeyti ikinci. Hadi eskilerden vardı. Başımdı kılıçmayan çavam desem ras aytı vergin dedi. Kahramanımız Abdulda Acı Turdukulov'tun kadırlagan insanı İshak Razakov, bağlagan mamleketlik işmerleri Abdü Süyörkulov, Absamat Masaliyev, көп okugan kalemgerleri Tügülbay Sıdıkbekov, Tölөгөн Kasımbekov, talantına tam bergen ırçıları Alımkul Hüsönbayev, Bolot Miңжилкыев, ustatı, özünün atası, şakirtleri, abdan arbın, birini aytsam biri tarınıp kalbasın. Kanday insanlarga ınak, tuğra süylөгөн, emgekti süygen adamlarga, kimderdin düşmanı, maktança aktardın. Kurtman karı bul kim? Atına jaraşa zatı var karıya. Balalık kıyalı, atamday tüz жүрgön adam bolsam deçü. El bilbegen önörü, dalay güreşip dalısı jer jıttabagan. Bağ jetkis sıylığı, küjürmön medalları, ömüründögü öküt, tun naristesinin çarçap kalışı, çeksiz kuvanıçı, acılık saparda atkarganı, kanti vesalat, çaykananın çarpıyasında çalkalay çay içip oturup, kapalıkta kantip koyut, bir çegim nasvayı menen, uzak jaşo'nun bulağı kayda, barga köppöy, jokko çökpöy ömür sürü, jaktırgan janıvarı, kuş, jakşı görgön görkөm tasması, Çapayev görkөm filmi, jet atasın jatka bilebe, ova, Salibay, Kalbay, Çalbay, Kambar, Cumabay, Kurbanbay, Turdukul. Abdulda mo egemendilik жылдарында bir top kıyınçılıklar boldu. Uşu ayılda bir top göygöylөр bar ele. Bizdin ayılыбыз araldап коет, эки суу агып өтөт. Аябай тентек суу. Ошого курулган көпүрөнүн баарын кайра алып кетип атып, анан bir чоң ишти эл үчүн жасап койгонума бүгүн сыймыктанып отурам дейсиз. Joğan çeçim boğuldu. Ali kiçine köpürük salışat. Bunu nereye öyle şıpırıp getet ol buluk olup. Şu nargı köpürüktü. Bul köpürüktü. Men oğuzum menen aytıp şu. Çoğ darıvızga. Özüge çakırdarlar ministerliği bitirdi. Жақшы. Эми акыркы убактарда Абдулла могу көчөнүн атын сиздин ысмыңыз менен атала баштаптыр. Чоң узун көчө экен. Анан эми бул көчөнүн атын сиздин атыңызды коюу демилгеси кайсы тараптан чыгып калды? Meni bu el jurttan bilet eken. Demeliğe kötürgündür şu el oldu da. El oldu, jurt oldu. Ошон үчүн баягы элден айлан сороттон El jurtka aylansan az degendi manisi şu eken. Абдулда 83-кө караганыңыздан кийин ажылык сапарды бир милдетин аткарып келейин деп ажылык сапарга барыпсыз. Bardım. Бул жаш жогорулап калганда кыйналган жоксузбу сапарда? Kıynalmadım. Bargandan keyin şunday. Ali gazetinizde yatıp uyku soğudu ortasında közüm yatkan ekemin atam Remalik 60. yılı ötkün atam. Şu atam kolladı beni. Түшүңүздө. Düşümdü. Atam kolladı. Oşondan keyin bana bir güç girdi. Ata elini razı kısa. Hiç kişi harbi boyutkuda halasa. Şu yaşlarımızdan bana şunday bir özleri verin demek kılıp aksakaldı. Biz hürmet kılıp özünü atenesini sıylap. Demek ki en olsa o da halasa hazırgı tulmuşuz. Cüdeyem yakşı. Бала чакаңыз менен аман туруңуз, ден соолугуңуз бекем болсун, жакшы сак саламатта туруңуз анда. Hop, Жакшы selamat балаңыз, аман болуңуз. bolun.